Ахматбек Келдибеков жактоочу Нурбек Токтаконов тарабынан таратылган документтер тууралуу Марал радиосуна маек берип өз оюн билдирди. Ал мындай документти каалагандай сандары менен компьютерде билген ар бир адам жасай алат. Бул жөн эле бир кагаз. Атамбаевдин бийлик учурунда сүйлөгөн сүйлөбөгөндүн баарын телефондон тыңшоо кылып, Атамбаев тууралуу каршы пикирин билдиргендердин баарын түрмөгө камалган. Биздин ата журт партиябыздан 16 кишини жоопкерчиликке тарткан. Мына ушуну саясий куугунтуктоо десек болот. Мындан тышкары Тулеев боюнча ал мэр болуп 2008-2009 жылдары иштеген болсо, анын атасы 2004-2005 жылдары иштеп тапкан мүлктөрүнүн баарын тартып алган. Ушул даана куугунтуктоодо. Мунун себеби Атамбаевдин дарегине экс-мэр Нариман Тулеев өтө катуу сөздөрдү айтып сындаган эле. Мен бул окуянын күбөсү болуп, ошондон кийин өч алуу максатында Тулеевге каршы чыгып, эч кандай далилдерсиз аны куугунтуктап, моралдык жана материалдык зыянга учураткан. Ал эми бүгүнкү күндөгү түрмөдө жаткандардын көбү КСДП партиясынан алардын айыбы ачылып күнөөлөрү үчүн отурат. Былтыр кышта ТЭЦ жарылбаганда кир чыкпай булардын мыйзам бузуулары билинбей калмак деген оюн айтты Ахматбек Келдибеков. Булак Назар Ньюс KG.